Мен ушул жерде туулуп, ушул жерде өсүп, ушул жерде окуп, ушул жерде чоңойгонмун. Ушул биздин айылыбыз аябай жакшы айыл эди. Макул бошко айласыздан макул болуп калдык эми. Ошо эмне кылабыз эми? Чоңдор эмне десе ошо. Чоңдорго баш ийебиз. Ошол эми өзүнүн айылыбыздан чыккыбыз келбейт эди. Азыр эми үйүңүздү салып берет да, балдарыңыз барбы? Балдарым бар, Кудайга шүгүр. Мен тайтамдын үйүндө турам, тайтамдын үй жайыдамын. Бул Достук айылынын тургуну Айзадахан Бостоонова. Ал бүгүн башка айылдаштары сыяктуу Баткен шаарына жакын Бужум айылына караштуу Чет булак жерлигине көчүүгө макул болду. Анын алдында бийлик өкүлдөрү тургундар менен жолугуп, көчүрүү маселесин талкуулаган. Жыйынга президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов катышкан. Тоок кана шифер бар, анан тигиндей кылдым эле, мындай кылдым эле, отуп потуңдарды уят эле болот. Уят болот. Биз шарт түзүп берип атабыз го. Үй салынып бүткөндөн кийин берден кийимдериңерди аласыңар, төшөк-пөшөктөрүңөрдү алып туруп чыгып кетесиңер. Калганы калат. Bundan keyin buyursa жаңы айылда bir жакшы тойду өткөрүп, чоң да ошол жерде майрамда. Президенттин облустагы өкүлү Айбек Шаменовдун айтымында достуктуктар үчүн жаңы конуш 3-4 айдын ичинде курулуп бүтөт. Азыр 3-4 айдын ичинде үйлөр курулат, ошо менен көчүрүп кетебиз Достук айыл тургундарын. Азыр элдин баары ыраазы болду. Биз сунуштаган эмелерге. Элдин баары ыраазы болду. Өзүңүз деле көрдүңүз азыр. Өзүңүз катыштыңар, көрдүңөр. Курулуп башталды. Жок, эмки жумада эле башталат. Бүтөт деген. 6 айга чейин да. 3-4 айдын ичинде бүтөт да. Облустук жетекчилердин айтымында ар бир үй ээси үчүн 5 соткадан жер тилкеси бөлүнүп, өкмөт бардык шарты бар турак жай куру берет. Жалпы 71 үй курула турганы белгилүү болду. Мындан сырткары мамлекеттик актысы бар жер тилке ээлерине 5 соткадан жер тилкеси турак жай салуу үчүн берилет. Ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер үчүн Баткен районунун Кызылбел айылынан 9 гектар жер ажыратылары айтылды. Достук айылындагылар ичара акылдашып, сунуштарын бүт айтышкан. Жалпы талкуулангандан кийин аларга түзүлгөн шарттар, берилүүчү жайы, аянты жана башка маселелери кийин талаш жаратпай тургандай чечилсин деп макулдашышкан. Ошол азыр эми бардыгы бир добуштан бардыгы макул болду, өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Эми өзүңүздөр билесиздер, ар түрдүү суроолор туулду. Анан калган өздөштүргөн жерлери, башка жерлер боюнча кийинки этапта өзүнүн этабы менен кетет ар бир нерсе. Ошол азырынча жакшы болду. Себеби ошол биз өзү Баткенге кетишибиз керек эле. Эл акыркы күндөр жашабай эле койгондо мен айыл башчы катары туура эле сөзүмдү айтайын. 35 эле үй жашайт. Азыр бул жерде мен элимди жамандабаймын. Кээ бирлери келип жашабагандар келип атат. Атазындай чогулуш дегенде ушул күнгө чейин ошолор келгенин мен көргөн эмесмин. Достуктун тургундары азыркы кырдаалдан улам чек араны чечүүнү колдогону менен айылды таштап чыгып кетүү оңой болбосун айтып жатышат. 2 балам иштеп жүрөт. Келин бетте. Айласы жок, келин бар бетте. Неврелер бар. Айла жок да тыгылып отурабыз. Ана ошо үй. Канча адам батат? Бардыгы окшош үй болгондо, о мурунку үйлөрүбүз катта эди. Эми кандай болот азыр оякта дагы ким билет. Аллахтын көрсөткөнүн көрөбүз да. Пешенеге жазганы. Өткөн аптада Жогорку кеңештин 6 комитети Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашуунун долбоорун бекиткен. Эки өлкө чек арасын тактоодо айрым жерлер алмашылганы белгилүү болгон. Кыргызстандын Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга калтырылып жазылган. Ал тапта президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо келишимдери тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, эки өлкөнүн чек ара маселеси түбөлүк чечилип жатканын айтты. Кайсыл жерде дайыма чыр-чатактар чыгып кетип жаткан жерлерди алмаштык деген президент Жапаров. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.